Саламатсыңарбы студенттер, бүгүн биз балдар адабияты жана көркөм окуунун негизинде деген предметибизден эпикалык түр, эпикалык жанрдын табияты, мазмуну, өзгөчө белгилери, уламыш, жөө-жомок, тамсил, болмуш, дастандарга токтолобуз. Баарыңарга белгилүү эпос деп угуп жүрөбүз. Эпоско кыскача түшүнүк берели. Көркөм адабияттагы 3 түрдүн бири болуп эсептелет. Фольклордогу эпикалык түргө кирүүчү ыр формасындагы көлөмдүү чыгармалар. Ал эми эпос грек тилинен алынган сөз, кеп, баян деген түшүндүрөт. Элдин баштан өткөргөн баатырдык иштерин даңазалаган ыр түрүндөгү эпикалык чыгарма. Эпостордо элдин, улуттун, өлкөнүн тагдырын чече турган зор окуялар көркөм сүрөттөлөт. Ал эми жомок. Жомок оозеки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган окуялардын апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырылган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот экен. Биз кичинекей кезибизден баштап эле жомокторду угуп жана окуп келе жатабыз. Фольклористика илиминин тажрыйбасына таянып жана өздүк материалдарга жараша кыргыз жомоктору төмөнкүдөй классификацияланат. Биринчиси айванаттар жөнүндөгү жомоктор, экинчиси кереметтүү жомоктор, үчүнчүсү турмуштук жомоктор болуп бөлүнүп келет экен. Кыргыз эл жомокторунун классификациялоодо фольклорист окумуштуулар Мифтаков, Богданова, Рахматуллин, Бектенов, Байжиев, Мусаев, Таштемировдун жасаган эмгектери чоң. Ал эми санжыра бул уруктардын элдин келип чыгышы, таралышы, бөлүнүшү, тарыхы жөнүндө маалымат берген оозеки чыгармачылыктын бир түрү. Кээде бул жазуу түрүндө да учурайт. Ал эми болмуштар бул уламыштарда баяндалгандан ал да канча жакынкы окуяны ортого салуу менен катар айрым деталдары такталбаган чакан чыгармалар болмуштар деп эсептелет экен. Мисалы, Ормон Опуза, Жантай Акмөр, Курманжан Датка, Байтик Шабданга, ошондой эле 16-жылкы Улуу Ата Мекендик согуштун жылдарындагы окуялардын байланыштуу болмуштар жана башкалар. Кийинкиде биз анекдоттор көлөмү чакан келип, аягы күлкүлүү бүткөн оозеки түрүндөгү аңгемелер. Буларда жалаң эле күлкү тамаша эмес, акылдуу, ой чукугандай сөз тапкан учкул терең маани коштолот. Мисалы, Апенди, Алдар көсө, Койручук, Шаршен жана башка күлкүлүү жүрүш-туруштарына байланыштуу чыгарган чакан аңгемелерди анекдоттордун эң бир мыкты үлгүлөрү катары кароого болот. Тамсилдер жаныбарлардын мисалында адамдардын терс сапаттарын каймана мааниде чагылдырылган ыр, кара сөз түрүндөгү чакан сатиралык чыгармаларды тамсилдер деп атайт экенбиз. Мында аю менен коен, кыргый менен үнүкө, түлкү менен айынын достугу деген тамсилдерди окуп көрүп жүрөбүз. Ал эми биз дастандарда көлөмү анча чоң эмес элдик поэмалар. Мында каармандардын жашоосунун чакан бир бөлүгү алынып, окуялар көп деле кеңири сүрөттөлбөйт. Эл оозунан жазылып алынган дастандар да бар. Мисалы, Кыздарыйка, Эрешим, Акмактыш жана башка. Биз башында айтып өткөн жомоктордун түрлөрүн айтабыз. Жөө-жомоктор булар кандай? Оозеки чыгармачылыгында кеңири таралган, көркөмдүүлүгү жагынан, элестүүлүгү жагынан айырмаланган, көбүнчө кара сөз түрүндөгү көлөмү жагынан чакан чыгармалар. Айванаттар жөнүндөгү кереметтүү турмуштук жомоктор болуп, негизинен 3 топко бөлүнөт. Айванаттар, кереметтүү турмуштук жомоктор болуп. Айванаттар жөнүндөгү жомокторго кайсылар кирет? Карлыгач, Чиркей, Жылан, Койчу, Жолборс жана Түлкү, Ажыдар аял. Ал эми кереметтүүгө Кемпирдин 7 баласы, Алтын шакек, Ажыдар аял жана башка. Ал эми турмуштук жомокторго Акыл Карачач, Сарабайхан, Акылдуу дыйкан жомоктору кирет экен. Эми биз мифтерге токтолобуз. Миф эмне?
байыркы мезгилдерде жаралып, табият курулуштарынын, жаныбарлар дүйнөсүнүн сырын ачууга умтулуулардан улам келип чыккан жомоктук, фантастикалык сюжетке ээ чакан аңгеме түрүндөгү көркөм чыгарма мифтер деп аталат экен. Легендалар мында кандайдыр чындык негизи бар сыяктуу кереметтүү окуяларга бай чыгармалар. Булар көбүнчө жер, суу, тоо таш, көл, дарыялардын аталышында айванаттардын, өсүмдүктөрдүн, канаттуулардын түрлөрү, мүнөзү сапаттары баяндалышына байланыштуу чыгарылат. Мисалы, ысык көл, калмак ашу, жети өгүз мифтери же болбосо легендалары. Ал эми уламыштар, болгон окуялар же чыныгы жашап жаткан адамдар жөнүндө баяндалат. Бирок ал окуяны чын же төгүн экендигин такталбаган чыгармалар уламыштар деп аталат. Мисалы, бул ырчынын Чыңгыз хандын башчысынын өлгөнүн угузганы, Тагай би, Наамы эже окуясы, Токтогул ырчы, Асан кайгы, Жейрени чечен жана башка жөнүндөгү уламыштар.